бизде илгертеден аялды сыйлап келген. Аял бул эне, аял бул эже, карындаш, кыздарыбыз. Ошондуктан эркектер менен тең тайлашып, бирдей укукка ээ болуп жашап келгенбиз. Буну тарыхыбыз далилдеп турат. Анткени биздин тарыхыбызда Курманжан энебиз, кыз сайкал эжелерибиз ушундай жоого каршы аттанып, эл башкарып, ушул бир аскерлердин башында турган дагы ушундай эжелерибиз, энелерибиз болгон. Ошондуктан бүгүнкү күнү дагы ушу аялдарды сыйлап, квота бөлүп берип, жогорку кеңешке, бийлик бутактарына, анан айылдык кеңештерге ушундай алып келип отурганыбыз, бул биздин тарыхыбызды унутпай, аялдарды тең укуктуулугун сактап сыйлаганын билдирет. Жанагы күлөндү алып коебуз. Жергиликтүү шайлоо референдум болот 11-апрелден. Баарыңыздар уже тууган урукка, чогуу иштешкендерге, региондорго айтыңыздар. Шайлоо таза өтүш керек. Сатып алуу, сатуулар деген болбош керек. Мындан ары ар бир кандай шайлоо болбосун, мейли жергиликтүү кеңештерге болобу, мейли жогорку кеңешке болобу, же болбосо шаардык кеңештерге болобу, элди, анан саясатчыларды биз көндүрүшүбүз керек. Сатып алуу, сатуу деген маселеден кетиш керек баары. Биздин өнүккөн өлкөлөрдөн эмнебиз кем? Биз деле ошолордун аркасынан өнүгүп, ушундай элди көндүрүп, таза шайлоо өткөрөлү деп баардыгына мындай мээлерине сиңирип коюшубуз керек да. Анан ошондон кийин 1-2 жыл таза шайлоону өткөрүп көндүрсөк эле, анан бизде дагы өнүгүү пайда болот, тынччылык пайда болот. Мына 3-чү революция кылдык 30 жылда, 3-чү революция болду. Ушунун баардыгы келип шайлоодон чыкты, туурабы? Шайлоодон, ызы-чуудан чыкты. Эми мындан ары революция болбосун, таза шайлоолор болсун, иштерди да таза иштейли, мындай коррупциясы жок.